окуган болсоң, мисалы үчүн көп нерсеге жетет экенсиң да. Биздин бул жолку каарманыбыз Жалал Абаддагы Ак жол реабилитациялык борборунун тарбиялануучусу. Ал 15 жашта учурда мектепте билим алат. Окууну бүткөн соң чет мамлекеттеги окуу жайларга тапшырып, билим алуу каарманыбыздын бирден бир кыялына айланган. Тилди үйрөнүп, аякта жүрүп, окуп, бир мыкты бүтүрсөм, кайра Кыргызстанга келип, өзүмдүн деңгээлимди көрсөткүм келет. Кандай десем, үй бүлө деген мага аябай чоң нерсе да. Ушу үй бүлөлүү болсом, үй жайлуу болгум келет, машиналуу, башымда кырша болсо, максатым ушу да. Жалал Абад шаары боюнча ата-энесинин экөөсүнөн тең айрылган 23 бала бар. Аларга 6000 сомдон жөлөк пул берилет. Ал эми ата-энесинин биринен айрылган 281 балага ай сайын 3000 сомдон төлөнөт. Ак жол балдар үчүн реабилитациялык борборунда азыркы учурда 25 бала тарбияланып жатат. Анын ичинде толук жетимдерден 3 балабыз бар. СОС кызматкерлери аркылуу алабыз, өздөрүнүн документтери менен. Бул жердин документтери менен өзүбүз келишим түзүп, анан кабыл алабыз. Каарманыбыз сыяктуу билим алгысы же үйлүү болгусу келгендерди эми өкмөт колдоого алат. Тоголук жетим балдарга 500 000 сомдон берилет. Ал үчүн президент Садыр Жапаровдун жарлыгы даярдалып жатканы кабарланды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Тоголук жетимдерге 18 жашка чыкканда 500 000 сомдон берилет. Азыркы күндө өлкөдө 1868 бала тоголук жетим бала бар экен. Алар үчүн быйылтадан тартып атайын счеттордун баары ачылып 270 миллион сом которулуп берип атабыз. 18ке чыкканда балдар же окууга ал жерден акчаны ала алат, же болбосо өзүнө үй сатып алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Чындыгында бул жетим балдар мектепти аяктагандан кийин, тиги балдар үйүнөн интернаттан кеткенден кийин алардын тагдырына эч ким кызыккан эмес. Көбү алардын тагдырынын балта чабылып, ар кандай жолго, жаман жолдорго түшүп кетишчү. Азыр бул депозит кылып, банкка салып койсо, алар акыл эсине жеткенден кийин чоңойгондон кийин булар өзүнүн келечек жолуна тандап алышка жакшы көмөкчү болот. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө 137 интернат тибиндеги мекемелерде 9973 бала бар. Булардын 69 мамлекеттик, 17 муниципалдык, 39 жеке жана 12 диний мекемелер. Балдардын 5%-нын ата-энеси жок. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.